Өткөн жылы март айында Сүлүктүү шаарынын спортчулары өлкө башчысына кайрылуу жолдоп спорт комплексин куруу муктаждыгы бар экенин билдирген. Алардын тилеги орундалып, калаада жаңы спорт комплекси ачылды. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жаш спортчулар жана шаар тургундары катышты. Бұл спорт залдың құрылышы жеке мемлекетіміздің басшысы, урматтуу президентimiz Садыр Жапаровдун бөлүнгөн каражат негизинде салынды. Муну ачык айтып коюшубуз керек. Себеби дегенде ошол убагында бюджеттен акча бөлүнүш кыйын болуп, бюджетибиз тартыш болуп, биз жаңыдан ушу бийликке келген убагында ушул Сүлүктүү шаарында эч нерсе курулмай атат. Сүлүктүү шаары кыймылдабай атат, кыймылдатып бериңизчи деп кайрылганда, ушул киши мени мага тапшырма берип, ушуну кургула деп тапшырма берген. Президентimiz тапшырмасы аткарылды. Кур бүттүк. 30 миллион сом акча кетти. 30 миллион сом акчаны президентimiz өзү ушул Сүлүктүү шаарында жеке өзүнүн атынан бөлүп берди. Сүлүктүү шаарында жаштар айрыкча күрөштүн ар кандай түрлөрү менен машыгып, арасында өлкөнүн чемпиондору дагы чыккандыгы маалым. Мындан улам заманбап типтүү спорт зал салууга зарылдык чоң болгон. Азыр Сүлүктүү шаарында 2 чемпион балабыз бар, точнее 3 чемпион балабыз бар. Бул биринчиси Абдуллаев Нурмухамед. Бул мировой деңгээлдеги грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону. Мирде экинчи месттен алып калган. Азыр жаш спортсмендер Мавлянкулулу Бөрөбай деген өзүнүн иниси чыгып атат. Ал кече жакында өткөн Кыргыз Республикасынын U15 ошол турниринде чемпион аталып, азыр Азияга жолдону алып, буюрса Азияга даярданып аткан учуру. Иш-чаранын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев спортчулардын килем үстүндөгү беттешине күбө болуп, жеңүүчүлөргө медалдарын ыйгарды. Шаарыбыздын тургундары, жаштарыбыз аябай жакшы маанайда, бардыгы өтө кубанычта. Президент, улуу урматтуу президентибиз Садыр Нурзогочоевичке чоң рахматыбызды айтабыз, тазим кылабыз. Ушул жаштардын келечегин ойлоп, ушу заманбап балдарга спорт комплекс куруп, ушу балдардын келечегин ойлоп, ушу жакшынакай ушундай жакшы спорт сарайын бизге тартуулаганыга биз аябай ыраазыбыз, элибиз. Ошо чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Элибиздин атыбыздан, өзүбүздүн атынан, үй бүлөмдүн атынан. Ошондуктан урматтуу аксакалдар, урматтуу эл журт, мен сиздерди дагы бир жолу ушул жаңы ачылган имаратыңыздар менен куттуктоо менен келгем. Кудай буйрса, мамлекетибиздин келечеги жакшы болот, мамлекетибиз күчтүү болот, мамлекетибиз коопсуз болот, мамлекетибизде жашаган элдерди биз Кыргызстандын жараныбыз деген сыймыктануу Кудай буйрса болот деген үмүттөмүн. Рахмат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион.